Бизге бир СМС суроо келип турат, мага пульттан айтып атат. Халал такси деген да болобу деп таң калып атат. Агай, мен айтсам мен бул Мыктектин сөзү болот. Сиз кандай деп ойлойсуз? Халал такси болушу мүмкүнбү? Мыктеке, халал таксиден мурда мен ушу шаардын эле жакшынакай бир көрүнүктүү жеринде бир күн мен машина менен бара жатсам, келинчегим айтты, апай токтоңчу, көрүп алайлы мынуну деди. Эмне десем, халал бильярд бар экен мына деди. Мен айтып шашып бараткам. Кой дедим, сен жалган менен көрдүң десем, мени жеңди үйгө барганга чейин көргөмүн деди. Эртеси келип көрсөм, ошол жерде халал бильярд деп жазып коюптур. Анан эмнеси халал? Бизде азыр бул Мыктеке сиз айткандай, мына өзүңүз жетектедиңиз, баягы азыр жетектеп атпайсызбы халал стандартты индустрияны. Вот ошонун ичинде халал деген сөз өзүнчө бир мындай бренд болуп калды да. Халал такси. Бирок бул Махачкалада, Кавказда мындан бир 3-4 жыл мурда халал такси деген чыккан. Ага жалаң баягы мусулмандар чыгыш керек, анан жалаң гана бөлүнүп чыгыш керек. Аялдар аял айдоочуга, эркектер эркек айдоочуга чыкса, ошол халал деп аташкан да. Эми бул актын жамынып алып анан дагы бир жаман иштер жасап коебу деп. Азыр халал сабыналар чыгып атпайбы? Дагы эмнелер чыгат? Кудай сактасын эми, Кудай сактасын. Дагы көп нерселер ал. Халал дискотека. Ооба. Бунусун көрө элек экенмин. Угул экем. Бирок халал такси деген чыккан бизде. Эми иши болду болбоду токтоп калды. Бирок агай күлбөңүз. Мага өткөндө бир атын айтпай эле коеюн. Олуттуу эле бир таксопарктын директору келди. Мен таксилеримди адалга өткөрөйүн деп атам. Анан мен айттым, эл күлүп атат ансыз деле, тилер халал бензин менен же халал асфальтта жүрөсүңөр деп биз анекдот кылып атат десем, жок. Молдоке, мен билем таксини кадал кылышты дейт. Ал мага айтып атат. Сиз дейт азыр 5 жашар кызыңызды таксиге отургузуп мектепке жөнөтө аласызбы дейт. Мен айтам, жок. Аялыңызды ошко жөнөтө аласызбы өзүн таксиге отургузуп? Мен айтам, жок. Биз ушундай кепилдик бере турган такси болобуз дейт. А мен айттым, жок, муну адал такси деп эле коелу. Муну мындай бир ишенимдүү такси дейли десем, жок дейт. Мен окудум дейт, шариятта аял менен эркектин ортосунда мамиле аябай тыкан чечилген дейт. Эгер биринчи клиент аял болсо, экинчи клиент эркек болуп калса кантип тейлейбиз дейт. Шофер менен айдоочу менен артта отурган клиент аял болсо кандай мамиле болуш керек дейт. Ушунун баары шариятта айтылып тур, молдоке, сен ушуну кылып берсең болбойбу дейт. Мага талап коюп атат. Такса мотордун директору. Мен эмне кылышым керек? Мен буга кошулам. Демек, шариятта халал такси барбы? Жок, ал халал такси деген жокко, бирок аны биз өзү жасайбыз. Аралдаштырышыбыз керек. Шарияттан чыгарыш керек. Биз ошону азыркы заманбап сөз менен жеткиришибиз керек да. Эми мисалы Куранда, хадисте каерде халал такси деген бар деп чыгыш мүмкүн да бир кычыгы. Бирок азыр сиз айткан эркек менен чоочун эркек менен чоочун аялдын ортосундагы мамилени болтурбаш үчүн, мисалы фитна чыгып, дүрбөлөң чыгарбаш үчүн өзүнчө ошондой кепилдик такси же ишеним такси же адал такси иши кылып ошону чыгарыш керек.